Бобек Эргешевич, Базаркоргон районунда Кара Үңкүр дарыясынын бекемдөө иштери боюнча быйыл канча жээги, канча метрге же канча аянты болот? Анан буга чейин канча болгон? Акылык Абдывалиевич, по-моему, бизде каралган эмес, аябай каралды эле, карап коюңузчу. Азыр 1 минут. Кеширип коесуздар. Кара Үңкүр боюнча да, Нокенде Сакалды айылы Кыргызстан номер участок коргоочу тосмосу болот быйыл. Ал жерде өзү 3 участок бар, 3 участокты каралат. Сиз айтыңызчы, ошол Көкчөгөз айылынын тушундагы 1,5 километр жээк. Мосттун ылдыйындагы, Ооба. по течению оң жагы. Ооба. Ал жерде бир мен маалыматым боюнча бир мэрия ошол жерде маселе чечип аткан, жергиликтүү ишкерлер менен. Ошол жерде жергиликтүү бийлик мэр өзү чечиш керек да, ошол жерди. Жок, ал чечилбей атат. Сиздерден, МЧСтен, мамлекеттен канча каражат ошол жерде каралып атат? Ал жерде турак жайлар алыс жээктен. Ошон үчүн бизге пока Биздики мосттун жогору жагында, ылдый жакта биз караган жокпуз. Эки мосттун ортосунда кооптуу деген жай бар. Ошол жайды сурап. Ал жерде эгерде ошо жергиликтүү бийлик мэрия ошо жергиликтүү спонсорлор менен чечсе, биз колдойбуз ошол жердин маселесинчи. Ал маселе турат азыркы күндө. Биле, маалымат бар. Буга чейин болгон дамбанын акыбалы кандай? Кайсы ошол жердеги ал жерде Кара Үңкүр боюнча. Ал жердеги дамба, конечно, кооптуу, бүт элек. Ошо ылдыйда жагы, баягы Өзбекстанга тарап жок. Бобек Эргешевич, сиз ошол Кара Үңкүр дарыясындагы буга чейинки жасалган жанагы бетондон жасалган дамбалардан кабарыңыз бар да? Билем. Азыр жарабай калды, туурабы? Ооба. Ошолорду кандай кылабыз? Анан ким конкурс өткөзгөн, ким жасаган? Оларга жасатышыбыз керек да кайра. Алар бул 2005, 2006, 2008 жылы салынган дамбалар өзү Кара Үңкүр сай бул аябай кооптуу, катуу келе турган 2 жыл мурун мен сизди кечирим сурайм. 2 жыл мурун салынган дамбалар бузулуп калды да бүгүн. 2 жыл, 3 жыл болгон. 2005 эмес. 2 жыл бизде Кара Үңкүр сай 22-23 жок эле. Жыйындан кийинирээкте биз байланышалычы, такташалы, макул. Андан кийин сизден былтыр ошол Огон Тала айылындагы баягы 250 метрге габион сурадым эле, билесиз. Анан быйыл дагы Урмат Муслимовичке айттым эле, барып көрөбүз деп, бирок азырга чейин берилек. Элдер өзүбүз жасап алайлы, ошону берсин деп атат да. Ошону бересиздерби быйыл? Ооба, бизде габионубуз бар. Ошону тезирээк бердиңиз. Токучу цехтерди ачканбыз, алар үлгүрүп атышат. Ошо буйрукка кол коюп бериңизчи, андай тезирээк алып жасашсын. Ошо өзү кооптуу деген жай бар, көпүрөнүн эки бети. Андан кийин Базаркоргон районунда Чкалов айылындагы 10 үй көчүрүлдү да. Алар кандай болот тагдыры? Көчүрүү боюнча бул толук жергиликтүү бийликтин милдеттери. Жер берүү боюнча, үй салуу боюнча дагы жана башка жардам баары только жергиликтүү бийлик ишет. Биз ал маселени чечпейбиз. Анда Бобек Эргешевич, ошол жерге кортунду берсеңиздер тезирээк. Анда ошол Чкалов айылындагы 10 үй боюнча, андан кийин ошол жерде 18 үйлүү илгерки лескоздун баягы мал сарайында жашаган 18 түтүн бар. Ошолорго берсеңиздер, алар жер берилсе жергиликтүү бийлик. Сиздер кортунду тездетип берсеңиздер жакшы болот эле. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул жерде Айыл банктын төрагасы отурат. Тилек мырза. 0,4% деген бар. Бул кызмат көрсөтүүгө. Ал эми 4% насыя алуучуларга эмнеге аласыздар аны? 4% деген бизде былтыр эле мурдагы жылы болгон ГИКтин программасы менен болгон, бирок эми ал ГИКтин программасына биз андай эч кандай мына госпрограмма берилгенде 0,4 деген пайыз комиссия алынбайт. Мен сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Базаркоргон районундагы банк филиалыңызды текшерип коюңуз анда. Хорошо, маалыматыңызды 4%ды сиз жогорку бизге төраганын буйругу бар. Биз 4% ар бир кредит алуучудан биз алышыбыз керек. За обналичивание деп айтып атат. Бул коррупция. Алмаз Акымжанович, сиз да көңүл буруп жазып алыңыз. Бул РСК банкта 4% деген жок. Бул Айыл банкта 4% насыя алуучулардан алып алышат. Мына мен жакында өзүм ага свидетелмин, мен барып өзүм текшердим. 4%ды эгерде кредит
көбүрөөк насыя ала турган болсоңуз 4% алып калышат. РСК банкта андай жок. А эмне үчүн Айыл банкта бар десек, жок, бизге жогору жактан ушундай тапшырмабыз бар. Биз алышыбыз керек дейт. Андай bizde жогору жактан болгондо 4% андай тапшырма биз бербейбиз. Бул андай 4% деген комиссия бизде жок. Бирок ал сиз айткан сөзүңүздү обязательно текшеребиз. Сизге эгер немесе кат жүзүндө жооп беребиз. Бул ошол фактыны берсеңиз биз азыр өзү сүйлөшөт Айыл банк жетекчиси. маселени Тактап тастыктап айтабыз. Айбек Алтынбековичке жообун берип коюңуздар.